Кош бойлуу болуу аялдардын жашоосундагы эң чоң жаңылык. Бул кабар аялдардын мүнөзүн, ар кандай нерселерге болгон көз карашын, ал турсун бир калыптагы жашоосундагы бир кыйла өзгөртүп, жаңы нерселерди талап кылат. Кош бойлуулуктун ийгиликтүү өтүүсү болочоктогу баланын ден соолугу үчүн, болочок эненин ден соолугу үчүн дагы бул маанилүү болуп эсептелинет. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз 40 мүнөт бою кош бойлуулукка даярдануу деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул багытта студиябызга адисти дагы чакырганбыз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Гүлбара Ташиева, Ош областык энеликти коргоо боюнча координатору, ОШМУнун доценти, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Гүлбарайым, айтсаңыз эң алгач эле кош бойлуулукка биздин болочоктогу энелер кайсы убакыттан баштап даярданыш керек? Саламатсыздарбы, урматтуу студия, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден баардыгыңыздар жаңы жылыңыздар менен куттуктап, баардыгыңызга чын ден соолук, энелик бакыт, ишиңиздер албан ийгиликтер каалайм. Аябай жакшы суроону берип жатасыз. Кош бойлуулукка бир эле эне даярданбай, үй бүлө даярданыш керек. Анын үчүн үй бүлө даярданганда бизде эми тойго эле даярданып, тойду эле ойлоп, ошо тойдун көйгөйүн ойлогонго чейин алдын ала үйлөнө турган жубайлар даярданып, кош бойлуулукка биринчиден үйлөнөрдүн алдында текшерүүлөрдөн өтүп койгону жакшы. Эркек бала дагы, кыз бала дагы текшерүүдөн өтүш керек. Текшерүүдөн өткөндө мына жакындагы Өзбекстанда закон бар, буйруктун негизинде алар баардыгы каралат. Бизде эми буйрук жок, себеби ар бир өзүнүн укугу бар. Эл ошо өзү түшүнүп, биринчиден инфекциялар текшеринип койсо, кандын гемоглобинин аныктап койсо канча экенин, кандын группасын аныктап койсо, резус фактор, ошол эле жетиштүү. Ошонун жетишип эле, ошону эгерде бар болгон болсо, үйлөнөрдүн алдында бир сыйра дарыланып алып анан үйлөнүш керек. Үйлөнгөндө эми биринчи максат ушу ата эне болуп бизде үйлөнүшөт. Ата энеликке болгондо сөзсүз түрдө кыз баланы кош бойлуулукка даярдаш керек. Даярдаганда кандай кылат? Эми ал текшерингенден сырткары гемоглобини норма болгон болсо, аны азыр бар жок айтып кетип атабыз. Бизде клиникалык протокол чыккан. Даже гемоглобин деген норма болгон болсо, бул аз кандуулук эмес болуп эсептелет. Бирок ошондойлорду 4 жаштагы репродуктивный возраст деп коебуз. Ошол курактагы кыз балдар, аялдар баардыгы 3 ай, 1 жылдын ичинде 3 ай ичип, 3 ай салып, 3 ай ичип, 3 ай салып, получается 6 ай темир азык бар дарыларды ичип туруш керек. 60 миллиграммдан бир суткасы ичилет. Каны аз болбогондор эле. Аз кандуулуктар алар уже канын ошол нормага жеткизип, анан ошондо 1 жылдын ичинде 6 ай 60 миллиграмм темир бар дарылы ичип туруш керек. Кош бойлуулукка даярданганда 2 ай мурда аял киши фолио кислота деген бар, фолий кычкылдыгы. Ошону ичсе, азыркы күндө уже аныкталган, бар жокко тастыкталган, ал тубаса нерв системасынын кемтиктерин алдын алып, ошону ичиш керек. Оны 1 миллиграммдан 4 миллиграмм бир суткада ичилет. Кош бойлуу болгондон баштап дозировкасын кыскартат. Андан сырткары биздин Кыргызстан жергеси бар жогу йод дефицит болуп эсептелет. Йод жетишпеген зона болгон себебинен өспүрүмдөр, ошол төрөт курактагы кыздар, турмушка курам дегендер баардыгы йод бар препаратты алып ичип туруш керек. Немесинде 200 миллиграмм ичип туруш керек. Ошондой запас менен барса, ошондо андан кийин оорулар жок, кош бойлуулук жакшы, коопсуз өтөт. Тилекке каршы бизде андайлар аткарылбай атат. Жакшы, анан жакшы маалымат айттыңыздар. Үй бүлө кургандан кийин сөзсүз түрдө кош бойлуу болууну же болбосо балалуу болууну дагы бул пландаш керек. Кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өтүш керек деп айттыңыз да. Анан бүгүнкү күндө коомчулукта байма-бай эле айтылып келет. Ушул кош бойлуу боло албаган энелердин саны көбөйүп баратат.
ата боло албаган ушул мырзалардын саны көбөйүп баратат деп айтылып келет да. Бул дагы өз кезинде дарыгерге көрүнүп же болбосо ата энеси кош көңүл мамиле жасап, ошол кызына анчейин көңүл бурбагандан улам мына ушундай ситуацияга туш болуп атабызбы же дагы башка себептер барбы? Рахмат. Азыр эми билбейм биз канчалык ЗАГС менен иштеп көрбөгөн үчүн менде маалымат жок. Бирок биздин эле мында карап жүргөн эсепте үйлөнгөндөр менен ажырашкандардын саны теңдей, даже ажырашкан көбөйүп кетип аткан болуш керек. Себеби ажырашканда бир эле себеп ушу балалуу болбой калгандан. Эгерде жаш жубайлар үйлөнөргө жакын текшерилип алса, текшерингенде эле уже билинет да, мындай болобу болбойбу деп. Анан баягы тукумсуздукту да дарылаган жолдору бар да. Дарыланып туруп анан кийин үйлөнүшсө болот. А бизде үйлөнүп алгандан кийин 1 жыл жашап, эми өзү диагноз коюш үчүн 1 жыл жашаш керек да негизи. Бирок эгерде эми көбүнчө эле инфекция болот да, причинасы, ошонун себеби тукумсуздуктун. Ошо эгерде инфекциялар бар болгон болсо, үйлөнгөнгө чейин ал инфекцияларды дарылап алган болсо, ошондойлорго эч болбосо санын азайтмак да, эми совсем эле жок кылбаса дагы санын азайтмак. Ошон үчүн бул эми адам өзү эрки болуш керек да. Бизде андай болуп атпайбы? Азыр эми ата энелер кетип калат, ишин издеп Россияга кайтат, башка жака кетишет. Өспүрүмдөн баштап уже проблема бар да. Өспүрүм кезинде эч бир баланы кандай тамактанып атат, тамактангандан сырткары кандын гемоглобини канча, кандай оорулар менен ооруйт. Ушу ооруганда гана келбесе, алдын ала барып текшерүүдөн карап коюштан бизде ошого биздин элибиз ошого үйрөнбөй атат да. Эгерде элибиз ага чейин эле ошо өспүрүм башынан баштап баласына карап, кичинекейинде балдар ооруй берген себебинен алар тез катталып турат. Анан 5 жашка чейинкилерди иштеген дарыгерлер да өзү барып каттап текшерип турган үчүн аларды мындай көзөмөлдөн кетирбейбиз да. 5 жаштан кийин мектепке барат. Мектепке барганда дагы жакшы башында 4-класска чейин каралат. 4-төн кийин өтүп калгандан кийин эле анан бала кароосуздан калып кетет да. Ата энелер эми басып жүрсө, сүйлөп турса, жеп турса, баардык иш менен алек болуп, балдар каралбай кетет. Көп ата энеси, например, баласынын кызынын айызы келген, кайсы маалда келиш керек экенин билбегендер бар да. Билбей жүрүп, анан кийин кызы багы мектепте окуп жүрүп караса, кыздары, классташтары баардыгы жакшына келип, аныкы келбеген болсо, анан ата энесине айтпай туруп, кээ биркилер өздөрү кайрылгандар бар. Кыздарчы бүгүнкү күндө өздөрү кайрылгандар бар. Бирок эми бизде баягындай өзү бир закон чыккан Советтер Союзунда, ошо өспүрүмдөр келсе ата энесисиз каралбасын деген. Азыр эми жаңы закон буйруктун негизинде өспүрүмдөр келсе өспүрүмдөрдү биз карап атабыз. Ошо семейный үй бүлөлүк дарыгерге барса каралып жүрүп атат. Көп жерде мектепте жүрүп, физкультурада жыгылып жүрүп, анан кийин ошо сознаниесин жоготуп коюп эле анан кийин сразу хирургияга түшүп калгандар бар. Андайларды да ошондо гана текшерилет да. Ошол себептен азыркы күндө өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу да катталып калып атат да, тилекке каршы. Бул дагы өтө чоң көйгөйдү көтөрүп атат Кыргызстанда. Эми азыркы күндө кош бойлуу болуп калса, өспүрүм аны биринчиден үйүндө ата энеси кабыл албайт. Ата энеси кабыл албай, кандай кыласың, эмне кыласың, ошо жок кыласыңбы дегенге болуп, анан жанакындай ар жерден таап алгандар да ошонун себеби болуп атат да. Ошон үчүн биринчиде үй бүлөнүн ичинде ошо жакшы болсо, мындай түшүнүк болуп, ата эне өзүнүн баласына күйүп карап турса, ошондойлорго алып келбейт. Үйлөнөрдө дагы бизде баягынтип эле эркекке калын топтоп, кызга себебин топтоп эле отурбастан, биринчиден ден соолугун камдаш керек да. Ден соолугун камдап алгандан кийин даярдан. Азыр биз Денс акыл ассоциациясы деген коом бар. Ошо менен текшерип элдерди акысыз кароодон өткөзүп жүргөндө ошол маалда сессиясын өткөзүп анан айтабыз да. Анан даже мындай шутка катарында айтканда, тамашалап деле себине кошуп атканда ошо кычкыл баягы фолио кислотасыны, йод, кош бойлуу ошолорду кош бойлукка даярдана турган нерселерди себине кошуп бергиле же болбосо калынга ошону кошуп сурагыла дегенге чейин барып айтканга туура келип атат. Башкача жолун түшүндүрүш кыйын болуп атат элибизге. Жакшы, телегөрүүчүдөн мындай суроо келиптир, саламатсыздарбы? Дени сак бала төрөлүш үчүн сөзсүз түрдө эненин ден соолугу чың болуш керек деп айтып калды. Ал эми дени сак бала ушул атадан да көз карандыбы, кандай түшүндүрүп бересиз деген да суроо калтырды да. Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө аялды эле күнөөлүк туруп алып атышпайбы? Көп нерсе эркектин да болот да. Эми баягы түйүлдүк эми жарымын атасынан алат, жарымын энесинен алат да.
азыркы күндө энесин жакшына дарылап койсок дагы ичинде түйүлдүктө уже өспөй калган учурлар болуп калат. Анын негизин текшерип келгенде атасынын уругунда дагы проблемалар болгон болсо, ошол дагы бул аномалия деп коебуз да. Ичинде уже кемтиктер калып келген. Эгерде ошо атасынын уругунда кемтиктердин бир гени бар болгон болсо, ошол деле уже алып келбейт. Ошого мындай кыйынчылыктар алып келет. Ошон үчүн эми сөзсүз түрдө атасы да текшерилиш керек, анын ден соолугу да керек. Анан бүгүнкү күндө тукумсуздукту аялдардан да көбүнчө эркектер тукумсуздукка көбүрөөк ээ болуп атат. Бирок биздин эркектерибиз мындай да, эми баягы тукумсуздук мындай андай деп айтылбайт. Эми эркектер бир нерсе моюнга алыш кыйын да. Ооба. Анан эми жөтөлүп атса, эми өпкөсүнөн бир нерсе бар экен дейт да. Тукумсуздуктун белгиси жок болот да. Белгиси жок болуп жүрүп эле жакшына жүрө берет. Анан эле караса бала болбой калат. Анан аял киши текшеринип жүрүп канча мындай үй бүлөлөр бар, ажырашып, анан кийин башка үй бүлө алып, ал жерде да бала болбой 3-4 үй бүлөнү алмаштырган эркектер деле бар да, мойнуна албаганда. Азыркы күндө андай проблемаларды мындай проблеманы качпастан проблема чечип үйрөнүш керек да өз адам. Телегөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Мен кош бойлуу болсом дейт, боюмда өспөй калат дейт. 3 айлык болгондо билбей антигриппин ушул сыяктуу дары дармектерди ичип калган экен. Балким ушул себептен улам 2 жолу ушул боюмда өспөй ушул кош бойлуулуктан ажырап калдым дейт. Кош бойлуулугум түшүп калды дейт. Эгерде ошол кыз угуп аткан болсо, ошого өзүнө суроо бермекмин да. Силер кош бойлуулукка дарыдандыңар беле? Кош бойлуу мезгилинде ошо 3 ай болуптур, 3 айга чейин фолия кислота ичтиңизби деп сурамакпыз да. Себеби азыр деле айтып кетпедимби? Эгерде тубаса кемтиктер болсо, аны өзү организм өзү эле тандап алып эле аны андайды өстүрбөй коет. Өзү байкалаптыр да, мисалы 3 ай болгучакты байкабай жүрө берип эле. Сас тумоо менен ооруп калып, же болбосо грипп менен ооруп калды деп ушул дары дармек ичкен экен да. Бул ошонун да таасири бар. Таасири бар. 3 айга чейин плацента деген тону жок болот да. Жок болгон себебинен канча дары ичип, андай көп эле азыктар дагы ошолор дагы терс зыянын тийгизиши мүмкүн. Ошон үчүн биз ошо 3 айга чейин эч кандай дары ичпеш керек деп бардыгын айтып кетебиз да. Потому что ошо дарылардын көп терс зыяны бар, ошолор да алып келиши мүмкүн. Бала ичпей өспөй калат, же болбосо өсүп атса дагы ошо майып төрөлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан 3 айга чейин өзүнчө эле ооруп, мындай дарыны өзүнчө эле алып ичкенге болбойт. Болочоктогу эненин гемоглобини канча болуш керек нормада дейт? Болочокто эненин гемоглобини 120 болуш керек. Кош бойлуу мезгилде 110ду биз норма деп эсептейбиз. Себеби кичине кан суюлат. Ошондо кан суюлган себебинен гемоглобин, эритроциттер мындай жайылып калган үчүн 110 болот. А так 120 болуш керек да. 120дан төмөн болбош керек. Эгерде 120дан төмөн болсо, аны уже гемоглобинди көтөрүш керек. Көтөрүп нормага алып келип коюш керек. Нормага келгенден кийин, дагы бир кайталам, нормага келгенден кийин дагы ошо төрөт курактагы аялдар, өспүрүмдөр, себеби менструациясы келип турган, айызы келип турган аялдар бардыгы 60 мг железа ичип туруш керек 6 ай, 1 жылдын ичинде. Жакшы. Бүгүнкү күндө коомчулукта мисалы өспүрүм кыздар кош бойлуу болуп калган учурлар көп катталып атат дедиңиз да. Менде мындай суроо жаралат да, негизинен ушул кош бойлуу болуунун дагы өзүнүн убактысы болсо керек. Кайсыл курактардан баштап кош бойлуу болгонго уруксат деп айтасыздар сиздер ак калачандар? Кош өзү ВОЗ деп коебуз, Всемирная организация здравоохранения. Ошонун негизинде 18 жаштан кош бойлуу болсо болот. 18 жашта дене бар жок бир эле денеден эмес, өзү психология жагынан дагы, социалдык жагынан дагы ошого даяр болот, энелик болгонгочу. Анан эми 18 жашка чейин физически бар жагынан даяр болгону менен психологиясы даяр болбойт. Социальный жагы даяр болуп, баягы эми репродуктивный здоровьеди айтып келгенде бул бар жок дал келиш керек да. Физикалык, эмоционалдык жагы, социалдык дагы даяр болгондо анан гана энеликке даяр барыш керек. Анан азыр эми өспүрүмдөр азыр эми эч ким карай албай калды да, баягындай ата энеси карап турган деле арасында деле өспүрүмдөр чыгып, анан эрте катнашка катталышып калып, анан ал жерде сактануу жолдорун билбей калып, анан боюнда болуп калып атат да. Боюнда болгондо булар биринчиден качып, бекинишип, өздөрү аракет кылып көрүшөт эч жака барбастан ошо боюна түшүрүүгө. Ошондо ар нерселерди ичип көргөндөр да бар. Онун аркасынан да канчасы ооруп аны түшкөндөр да бар, себептер. Бүгүнкү күндө ушундай катталгандар бар. Кош бойлуу болуп, качып, башка жака кетип жүргөндөр бар, анан убагында аборт жасаткандар бар. Эми убагында эрте жасатып калса, эми жакшы. Убагында эрте жасалбаса, чоңураак срокто алганда аябай көп мындай кабылдоолор көбүрөөк болот да.
Бізде мына өзүбүздө эле практикада болгондо, например, ушу жатынсыз калып калгандар да бар да. Кан кетип калып аборттан кийин анан эми ошо чоң суракты көбү алгысы келбейт, албагандан төрөп калышат. Төрөгөндө анан кийин аны бирөөгө таштап кетишке зарыл болот. Ошон үчүн бизде өзү укук боюнча келгенде, эгерде өспүрүм келип төрөп келип калган болсо, аны сразу биз органга айтабыз, органдарга келишет, алар каттоо. Бизде азыр башка жагы болуп атат. Эрте ата энеси өзү берип, ЗАГСы жок, бирок үйлөшүп, тоюн аткарышып, кадимкидей нике кыйдырышып, ошону төрөтүп, аябай көп келген. Азыркы күндө 2002-лер төрөгөнү биз үчүн уже мындай жаңылык эмес да. Андайлар келип атат, аркасынан ошо органдан келгенде дагы ошо биз ата энебиз барды уруксат берген, ата энебиз уруксаты менен мындай бактылуу сүйүшүп төрөдүк дегендер аябай көп. Мындай бөлүп келгенде кыргыз элинен деле, өзбек элинен, башка улуттардан бардыгынан келип атат, тегиздей эле, бирдей. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп Алло, жатабыз. саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай эле да. Кызым менен күйөө балам жашаганына 2 жыл болуп калды да. Анан ушу балалы боло албай атышат. Анан күйөө баладан көрейин десем, күйөө бала больницага көрүнүштү, простатит анда мындай дегенге көрүнүш керек турбайбы? Кийин ошонунчу эмне себептер? Кызым деле көрүнүп атат, узунга алып келип эле көрсөттүм да. Эмне кылыш керек? Жакшы. Мен түшүнүм боюнча боюнда болбой атат. 2 жыл болуп калды, текшеринип атабыз деп. Текшерилип көрүнүп атат экен, бирок кандайдыр бир жыйынтык болбой атат дейт. Эмне кылабыз деген суроо. Чындыгында көпчүлүк суроолор ушуга байланыштуу болуп атат. Текшерилгенде эми кандай болуп, кимге барып текшеринди? Текшерилген анализдер эмнеден чыгып атат? Кайсы баягы тукумсуздуктун жолдору көп да, себептери көп. Ошол себептерин сөзсүз аныкташ үчүн эркек баланы да текшеребиз, аял кишини да текшеребиз. Кайсы жерге барган экен, менин телефонумду алып кайрылсаңыздар болот. Мен өзүм келип көрүп бергенге даярмын. Номер телефона жазып коеюн да, 0772 36 23 11. Келип көрсөтсөңүздөр, эми андай телевизор карабай туруп, телефонду угуп туруп консультация бергенге биз бүгүнкү күндө андайга жетише элекпиз. Көрүшүбүз керек, себептер. Себепсиз тукумсуздук болбойт. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Азыркы учурда кандай көйгөйлөр кездешип жатат кош бойлук аялдардын арасында? Өзү негизги келип турган себеби ошол болчу. Мындай келип силерге мындай элге айтып берсеңиздер, жеткизсеңиздер деп. Биздин калкыбыз туура түшүнбөй атат да. Мындай кош бойлууга даярданыш, мейли ал даярданып келет экен. Кош бойлуу мезгилде кош бойлуу болгондо дагы булга башкача көз караш болуш керек. Булга даярдангандан сырткары кош бойлуулукта өзгөчөлүктү мойнуна алып, мен кош бойлуумун деп жүрүш турушун өзгөртүш керек, тамактануусун өзгөртүш керек. Бүгүн көп эле тириликтеп жүрүшүп, биздин көп эле аялдар кош бойлуу мезгилинде ошо иштеп аткан болсо, мындай оор абалы менен жүрөгүндө проблемасы болуп аткандар бар. Ошолор менен базарда ишим бар эле деп туруп келип, ишин таштай албай жүрүп, анан оор абалда келип бизге келип атат. Именно болгону 2 роддом бар, шаарда иштеген. 2 роддомдо бүгүнкү күндө аябай кыйналып иштеп атканыбыз, эми күнү түнү ошол жерде, мына бүгүн эле силерге келгенге чейин 1 сааттын ичинде 2 аял келиптир. Оор абалда 2 аялдын бирөөсү эми 31 жумага келип рак шейки матки. Мындай ушундай 77-жылкы экен, ошондой менен келип атат. Гемоглобин 38 менен келгендер бар. Ушундай аз камдуулуктун ошончолук даражасы, баягы 70тен төмөнү биз оор даража дейбиз. Бул оордун да оорунун даражасы болуп кетти. Кош бойлуу мезгилде азыр бизде аябай көп преэклампсия деген оору бар. Ал өзү только кош бойлууларда гана болот. Аны мынтип карап, мынанда болот, булда болбойт деп группа рисканы аныкташ да кыйын. Ошондой аялдарга жүрүп алышат. Ишерим оорубайт да, анын кан басымы көтөрүлүп, саарасында белок пайда болуп калат. Анан баягы оорубаса, ишери оорубаса, анан мен барбаймын, жатпаймын деп жүрө берет. Андай аялдардын балдары ичинде, баласы жакшы өспөй калат. Өспөй калып, даже ичинде кайтыш болуп калган учурлар менен келип атат.
айына жетпей, мындай эми кош бойлуу экенин билет да аял. Кош бойлуу болгондон кийин айына жетпей, эгерде ичинде толгоо болуп ооруп аткан болсо, үйүндө жатып вазелинди сүйкөп алып жатып алып, анан кийин келип баласы 1,5-1 килограмм төрөлгөн бала бүгүнкү күндө жашашы кыйын болуп калып, анан ошолор барып кайтып аркабыздан түшүп, сотко берип, дарыгерлер уруп кеткен учурлар да болуп атат. Ошон үчүн элге айткыбыз келет, кайрылуу да, мындай кош бойлуу мезгилинде сөзсүз түрдө баардыгыңар түшүнүшүңөр керек. Кош бойлуулук бул башкача өзгөчөлүк. Ичиңерде бир өзүңөр эле эмессиңер, ичиңерде бирөө бар, тирүү жан. Ошо тирүү жанга мындай жоопкерчиликти мойнуңарга алышыңар керек. Төрөсөңүздөр, өзүңүздөр үчүн төрөйсүздөр. Ошон үчүн өзүңөр ден соолугуңарды ойлошуңар керек. Азыр баягы 5 кызым бар, 6-чыны уул төрөшүм керек эле, же болбосо 4 уулум бар, 5-чыны кыз төрөшүм керек эле деп 40 жашына өткөн аялдар да бар да. Келип анан давлениясы 220 болуп атса, ошол да жок, мен алдырбайт элем деп, төрөйт элем деп келишип, мына азыр эми өмүрүнө коркунуч келет, өмүрүнө коркус келет. Жалгыз бөйрөк менен аялдар бар. Жалгыз бөйрөк менен үйүндө 4 баласы бар, бирок дагы эле боюнда болуп төрөшүм керек деп келип, азыр ушул күндө азыр оор абалда биздин роддомдо жатат, городской перинатальный центрде. Бөйрөктөр, боорлоруну операция жасатып, азыр пересадкалар көп болуп атпайбы азыр да, трансплантация көп болуп, боорлоруну алмаштырып келип да, ошолор да боюнда болуп калганда, боюнда жасап алганда, эми бүгүнкү күндө өкүнүчтүү да, аны эл түшүнүш керек да, мына берки балдарга да кичине керек. Мен жүрөгү ооруп, жүрөгүндө порок бар, порок менен кардиолог барып силер болбойт, бул порок сизди кайтышка алып келип калышы мүмкүн, азыртан болбойт, алдырып кичинекей срогун алдырып койгула десе, болбой күйөөсү менен келишип, жок биз туйт элек, Кудай берди да, Кудай бергенин мынтет деп. Эми Кудай ажалды да Кудай берет да, аны бирөө бербейт да. Ошон үчүн мындай эми ажалга келтирбей турган жолдору бар бүгүнкү күндө. Аң сезими өтө эле төмөнгө жеткизбеш керек. Биз эми ойлоп атабыз 2020 жыл болуп атат. Ооба. Анан ошол жылда бар жок ушундай технологиялар болуп турган маалда биздин элибиз ошончолук артка кетип атканга аябай күйүп кетип атабыз. Ошону маалыматты жеткизүү жолунда мындай силерден да, журналисттерден сурап кетет элек, канчалык мүмкүнчүлүк болсо ушундай кош бойлуулуктарга мындай элибизди чакырып, көйгөйлөрдү көтөрүп, ошолор элибиз түшүнсө, анан барып эле ошо роддомго барып эле операция кыла берет. Операция кылыш аябай оор. Ал операция кылганга канча жоопкерчилик чоң. Бир эле адам эмес, ал жер 4 адам жооп берет. 4 адам жооп берип, ал операцияга жөндөн жөн келбейбиз. Ошого айласыздан, аргасыздан келесиң да, себеби чыгыш гарантия бере албай калабыз, ушу баланы жакшына өз жолу менен төрөтүп алышка. Ошондуктан биз элди чакырат элек, кош бойлуулук бул өзүнчө бир башкача, ага аны көңүлгө алып, өзүңөрдү өзүңөр аяшыңар керек. Бул силер үчүн, силер балдарыңар үчүн болот. Жакшы, телегөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Кыска жооп берсеңиз, саламатсыздарбы? 24 жумалык кош бойлуумун дейт. Гемоглобиним 53-кө түшүп кетти дейт. Анан 5 күн ферумлек уколун алыптыр. Бул көтөрөбү деген суроо алыптыр да. Аябай начар, өтө азыр кайтып аткан ушундайлар көп. Ферумлек 5 күн өзүнчө неме кылбайт. Андайларды биз гематологко жөнөтөбүз. Гематологко келип кош бойлуу төрөттө ар бир айыл кан кетет. Ошон үчүн бул аялдарды гематологко барып сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Ал гемоглобин көтөрүлбөй, жөн эле 5 күндүк ферумлек менен көтөрүлбөйт. Саламатсыздарбы? Эмне үчүн эрте төрөп, убактысынан мурда эрте төрөп койгонго болобу? Кандай себептер болот дейт. Мен кош бойлуу кезинде жакшы элем дейт. Анализдерди тапшырып жүргөндө жакшы элем, кан басымым жакшы эле дейт. Эмнегедир дейт, 34 жума болгондо төрөп койдум дейт. Азыркы күндө ар бир кош бойлуу жаңы учетко турганда зарасында немесин текшеребиз. Бактерия барбы жокпу текшерет, аныктат. Ошону санэпидстанцияга барып зарасын тапшырып коюш керек да. Бессимптомный бактериурия деген сөзсүз ар бир айыл алыш керек. Тилекке каршы биздин айылдарыбыз эми ошо санэпидстанцияга башка жака барып тапшырсаңыз эргишип тапшырбайбыз, алынпайбыз. Ал себеби азыркы күндө пока еще мындай акча төлөп алышат да. Ошону эгерде тапшырып койгон болсо, ар бир айылдын зарасында бактерия болот, бирок анын өзүнүн нормасы бар. Ошо нормадан ашып кеткен болсо, ошолор көбүнчө айына жетпей төрөп коет. Потому что ошол эле инфекция алып келип эртең баланы ичинде инфекция пайда болгондон кийин төрөт эрте башталып калат. Аны эгерде ошо анализди эртерээк тапшырып койгон болсо, анализде бактерия бар болгон болсо, бүгүнкү күндө анын жолу бар. Дарылап койгон болсок, 70-80% төрөттөрдү алдын ала бөйрөк оордан алып калат, алдын ала ошо ара төрөлгөндөрдүн алып калат. Ошону элибиз түшүнбөйт.
Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Биринчи баламды төрөгөнмүн дейт, ДЦП менен төрөлгөн дейт. Анан төрөт убагында ошол ДЦПга душар болгон деп айтышат дейт. Анан анын баамында да, ушул эненин баамында. Анан бүгүнкү күндө дагы кош бойлуу болгум келип атат дейт, бирок коркуп атам дейт да, кандай даярданып жүрүшүм керек деген суроо калыптыр да. Ошондон кийин коркуп калыптыр да. Коркуп калыптыр да, ДЦП төрөлгөн. Биринчиден өзүндө ал кызда кайрылса жакшы болмок, өзү келип көрүнүш керек. ДЦПнда аябай немеси көп, себептери көп. Анын бир себеби ошо төрөт маалында эле, бир эле төрөт маалында эмес. Бүгүнкү күндө эгерде резус отрицательный деп коебуз, резус кандын резус положительный, резус отрицательный бөлүнөт да. Эгерде аял кишиники каны резус отрицательный болгон болсо, күйөөсүнүкү резус положительный болсо, даже ошол дагы нерсе ДЦПга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчиден андай дагы бул дагы ошондой патологиянын бири, бул телефондо консультация бере турган эмес. Телефон номерлерди айтып койсоңуз. Телефон номерди айтып коюн. 772 36 23 11, ошо 0550 36 23 11. Коркпош керек. Ар бир кош бойлуулук өзгөчө болот, ар бир кош бойлуулук кайталана бербейт бирдей болуп. Төрөт мезгилинде болгон болсо, кийинкисинде уже башкача жолдор менен төрөтүшкө берилет. Жакшы. Канча жолу дейт, операция жолу менен төрөгөнгө болот дейт. Мен 4 жолу төрөдүм дейт, дагы 5-нчисинин кош бойлуу болгум келип жатат дейт. 5-нчи жолу деле операция жолу менен төрөсө болобу? Мурда 3 жолу дейинби? Эме мындай да, операция жолу болгондой адам түшүнүш керек да. Эми көйнөктү ар жерине тиги бир эле жеринен сөгүлгөн жерди адеп эле сөгүп туруп кайта эле ошол жерди тиге берсе көйнөк деле тытылып кетет да. Мындай айтканда, анан ал жерде жатынды тиги баягы бир эле жеринен алып кесебиз да, чыгарып атканда. Анан чыкканда эми коркунучу ошол жатында жакшы бүткөн болсо, бүгүнкү күндө эми жакшысы коркунуч жок болуп туруп, 4 эле жолу болгону жакшы да, анан ашыгы кереги жок. Ал дагы уже коркунучту. Ар бир кесилген аялдан да биз коркобуз, себеби жатын жерде, кесилген жерде тону эгерде өсүп калса, тону ошо өскөн баягы кесилген жерде өсүп кетсе, кийинкисинде төрөлгөн келгенде, уже экинчисине келгенде биз жатын алып ташка мажбур болобуз. Ошондуктан мындай коркунучтуураак. Эгерде 4 бала бар болгон болсо, жатын жакшына болгон болсо, биз көбүнчө баягы операцияга кирип атканда 4-үнчүсүнө же 3-үнчүсүнө келгенде көрүнөт да ошо операция учурунда. Ошондо эле уже аялга айтабыз, трубаларыңды байлап берели деп өзү сунуш кылабыз, себеби көрүнүп эле калат да операция жолунда. Анан эгерде 4-үнчүсүндө мейли трубасын байлатпады, анан боюмда болот десе, өзү үчүн коркунуч, себеби жатында тиги болгон болсо, кокустан бала чоң койгон сайын ошол жерден жөн эле разрыв болуп кете берет, ал аял билбей эле уктап аткан жагында кайтыш болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? 5 айлык кош бойлуумун дейт, салмагы дейт, ультравиндик изилдөөдөн 237 грамм экен дейт. Бул норма делеби деген суроо келиптир да. Норма эле. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кош бойлуулукка даярдануу деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы дейт, сасык тумоо менен ооруу же болбосо жөтөлүү кош бойлуулук кезде кооптуубу түйүлдүк үчүн деген суроону көпчүлүгү калтырды. Ошол себептен сизге берип жатам.
кош бойлуу мезгилинде бар жок нерсе кооптуу эсептелет. Бир гана кош бойлуулукта физиологиялык гана ушул кичине болчундарды тарамыш тартылышы мүмкүн, бир аз бел оорушу мүмкүн, мурундан кичине эртемен кан келиши мүмкүн. Ошолор гана физиологиялык болуп эсептелет. Калган баары жок нерсе кооптуу болот. Ошон үчүн кооптуу бул жөтөлүп аткан болсо, жөндөн жөтөлүп өпкөсүндө бир нерсе бар болот. Же ошол эле сасык тумоо болуп калып аткан. Сасык тумоо болуп аткан болсо, эми сасык тумоонун дагы температурасы көтөрүлүп кеткен болсо, сасык тумоо бүгүнкү күндө балага да терс таасирин келтирет. Ошон үчүн ал көрүнүп койгон жакшы. Жакшы, ошол эле учурда тиш дарыгерге кайрылып дейт, оорууну сезбөөчү укол сайдырып, анан тиштерин дарылаткан 2,5 айлык кош бойлуумун дейт. Бул кандайдыр бир түйүлдүккө зыян тийип калбайбы деген суроо калып. Жок, биз өзү протокол боюнча стоматологко мурда жөнөтчүбүз, потому что эгерде тишинде ошо проблемалар бар болмосо, алар дагы баягы резервуар деп коет, ачак болуп калат, инфекцияны, аналарды дарылаш керек. Дарылаганда стоматологдор бүгүнкү күндө билишет, кайсы дарыларды мүмкүн эмес, кайсы дарылар. Эгерде срого неме кылбаган болсо, жөнөтүп кийинчерээк мезгилде, азыркы коркунучу жок, ал жасалыш керек. Менин кызым кош бойлуу дейт, бирок бир бөйрөгү жок дейт. Ал төрөсө болобу, кантип төрөй алат деген суроо калтырды да. Азыр ушундайлар көбөйүп калган. Болот, бирок төрөсө болот, бирок сөзсүз түрдө көрүнүп туруш керек, постоянно анализдерин тапшырып туруш керек, себеби ал бир аз коркунучтуураак болот. Себеби эки бөйрөк иштеп аткандан кийин бүгүнөн бир бөйрөккө бар күч келгени үчүн, эгерде жөнөкөй эки бөйрөктүү аялга канчалык кооптуу болуп аткан болсо, ал аялга эки эсе кооптуу болот. Ошон үчүн ал аял сөзсүз түрдө учетко туруп көрүнүп туруш керек. Болот төрөсө. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Азыркы учурда кош бойлуу аялдарда кандай коркунучтуу белгилерди эске алып кетсек болот? Кандай коркунучтуу белгилер бар? Рахмат чоң. Ар бир аялга кош бойлуу аял кош бойлуу мезгилинде 9 жолу дарыгерине барып туруш керек да, кайсы жерде учетко турган болсо. Ошондо бардык ар бир келгенде аялдын кулагына куюп айтылат да. Эгерде кош бойлуу мезгилинде башың ооруса, температура көтөрүлсө, алдыңдан кан келсе, суу келсе, ашказаның ооруса, тез арада шишип кетсең, көзүң караңгылашса, желкең тартышса, ошондойдо жатып албастан күнү түнү барып калыш керек деп. Бизде элибиз таң атканды күтүп жүрүп алышып, ичи ооруса да жата бергендер бар да, 2-3 күн жаткандар бар. Суу келип атса, ошол күндө, ошол заматта барып калыш керек. Бизде суу келип атса, азаздан келип атат деп бир жума жүргөндөр бар. Кусуп аткан болсо, бир жумадан бери кустум деп келгендер бар. Кусуп аткан болсо да келиш керек. Кош бойлуу мезгилде эч кандай баласын гана кыймылдаганы сезилип туруш керек өзүнө. Башка мындай орчундук себептер, белгилер болбош керек. Башка белгилер болсо сөз дарыгерге кайрылыш керек. Тем более температура көтөрүлсө, ал таң атканды күтпөстөн роддом 24 саат иштейт суткада. 7 күн без выходных, майрам күн деген жок роддомдо. Качан болсо ошол жерде дарыгер учетто турат. Немеде дежурстводо турган болот. Ошон үчүн кайсы малда ооруп калган болсо, ошол малда келип калыш керек. Скорый возможность болсо, скорый чакырып келсин. Жок болгон болсо, бирөө менен өзү жеткизип келе калыш керек. Загиб матки деген диагноз койгон дейт. Мен төрөсөм болобу деген суроо калтырды да. Загиб матки деп баягы көп коюлат. Аны баягы кээ бир жерде бул биринчи эле болгондо бул мурда аябай башкача карап, аны дарылап, массаждар жасап жүргөн. Бүгүнкү күндө ал өзү ошондой өзгөчөлүгү болуп эсептелип атат. Ошондой өзгөчөлүк менен бул жайгашып калган матка сөз болот, потому что ал кош бойлуулукка таасири жок, терс таасири жок. Түйүлдүк маточная труба деп коебуз. Маточная трубада болуп туруп, анан жатыңа келип конот. Ошо конгондун эч кандай зыяны жок анын. Жакшы. Саламатсыздарбы? 35 жумалык кош бойлуумун дейт. Бутум сынып дейт. Азыр гипс таңып кой дейт. Эми кантип төрөйм деген суроо калтырды да. Канча болуптур гипсте турганына, ал дагы кесин ичинеси болот, төрөп алат. Өз жолу менен эле. Буту бүтүп кетет да, буту сынган болсо, азыр коркунучу жок. Просто азыр эми кальций ичип турсун деп айтышы мүмкүн травматологдор. Ошон ичип турса, баласына гана болуп калышы мүмкүн, баласына. Ошон үчүн кальций дозировкасын караштырып коюшубуз керек. Ал да кайрылса болот. Жакшы, мына ушул кош бойлуу кезде аялдар кайсыл азыктарды жеген дурус, анан кайсыл азыктарды жебей эле койгон жакшы. Соңку вакытта айрым бир гинекологдор мисалы ундан жасалган тамактарды да сунуштап келишет да. Бул канчалык деңгээлде туура? Жакшы суроо. Бизде пирамида питания деп ар бир жакка үйрөтүлгөн, ар бир ошо кош бойлууга жардам көрсөткөн адамдарга үйрөтүп, ошолор анан ар бирине үйрөтүлөт да. Пирамида питаниянын эң основасында ушу ундан жасалган, өзүбүздө эле өскөн
булар сөзсүз керек, себеби бала чоңоюш керек, организм өзү жатын өсүш чоңоюш керек. Ошон үчүн ун биринчи болуп эсептелет. Балык жейлиш керек. Бизде баягы кыргыздарда, мусулмандарда калганда балык жесе балык ооз болуп калат экен деп балык жебей жүргөн жери бар. Бул өтө жаман жер, потому что балыкты жеш керек. Көп витаминдер ушу балыкта болот. Ошон үчүн балыкты жеш керек. Сүт азыктарды ичип туруш керек, потому что алардын ичинде кальций бар болгон болот. Овощи, фрукты ичип туруш керек. Анан жакшысы мына сары цветтегини алса, ошондо фолий кислота ошондо бар болот да. Сары цветтеги, ошол эле цитрустарда, ошол эле ашкабактарда ошолор бар болот. Ошолор жакшы жеген болот. Ошондо фолий кислота бар. Кош бойлуу мезгилинде кофе ичпеш керек. Кола, фанта, ошо газдалган сууларды ичпеш керек. Анан азыр эми шашлыкты да жебеш керек, себеби шашлыкта эми кандай түрдө бышырылып атат, ичинде баягы кандай обработка жасалып атат, аны эми абайлаш керек, потому что боорго бир аз этти кайнатып жегени жакшы, себеби эттин ичинде ошо как раз темир азыктар бар. Бирок эт жеген малда чай ичпеш керек, себеби эт жеген малда чай ошо этти темирге айлантпай калып туруп, анан эт темир сиңбей калат. Чай иче турган болсо, эттен кийин 2 сааттан кийин гана ичиш керек. Чайды совсем ичпесин деп айтпайбыз. Чайды, пожалуйста, нан менен жегенде чай ичип боло берсин, бирок эгерде темир бар азыктарды жей турган болсо, ошол малда чай ичилбей туруш керек. Ундан жасалган тамак. Ундан жасалган тамактар бардыгын жеш керек. Эми баягы высший сорттун кереги жок. Жөнөкөй эле будайдан ошо биринчи сорт болобу, экинчи сорт болобу, ошолор жейле бериш керек. Картошка жесе деле боло берет, алардын эмеси жок. Овощи, фрукты бардыгы жейлиш керек. Кош бойлуу мезгилде анын зыяны жок. Бүгүнкү күндө мисалы жаштар ошол бардык азыктарды жей беришим керек экен, талгак болгондо баарын жешим керек экен деп кээде курсагындагы бала чоңоюп кеткен учурларда кездешпей койбойт десем болот да. Тамакты кош бойлууларда чектеш керекпи же болбосо талап кылганын баарын жей бериш керекпи? Талап кылган бардыгы эле жакшынан жейт. Эми талап кылган дегенде баягынтип мел жейм, гүлбота жейм дегендер алар жейилбеш керек сөзсүз түрдө. Талап кылып ошондо шоколад жейм дегендер бар кош бойлуу мезгилинде, андайлар жейилбеш керек. Унду башында жакшы эле жейилет. Ал баягы бала ичинде өсүп кетиши андан да эмес. Ал бала ичинде өсүп кетиши башка, бул генетически атасы чоңдур, өзү чоңдур. Мындай размерлерин карап бала ошонусун тартып кетет. Тамакты, ун тамакты азайтты деп бүгүнкү күнгө уже сунушталбайт. Ун тамагын жеп туруш керек. Ал балага таасирин келтирбейт. Демек, организмге зыяндуу болгон азыктарды токтотуп, пайдалуу болгон азыктарды сөзсүз түрдө жеп турган талап кылайык. Ал эми кош бойлуу кезде, мисалы, энелер өздөрү аракет кылган менен анын жанындагы жолдошу дагы өзгөчө ойлонуш керек го деп ойлогум келип турат да. Мисалы, алар дагы кандай шарттарды түзүп бериш керек? Биринчиден ошо жолдошуна эң чоң шарт ошол жолдошунан бардык ошол чечилет. Себеби жолдошу үйүнө алып келет, ал жерде кайненеси менен жашаган болот, башка менен жашаган болот. Сөзсүз түрдө биз айтабыз да, баягы темир канды көтөрүш үчүн эт жеш керек. Этти ачап 300 граммды бир эле аял жеш керек да, бир суткада 300-400 граммга чейинчи. А биздин келиндерибиз бир кусочек кичинекей эт жесе жейт, жебесе жебей калып келе берет. Эркек киши сөзсүз түрдө сигаретти ташташ керек чеккенде, себеби сигарет чегип атканда ошол баягы жанында турган адамга көбүрөөк терс зыяны көп. Тем более бала келе турган болсо ошол комнатада вообще чегилбеш керек. Азыр мына отурганда деле машинада такси жүрүп ата, ошондо эгер кош бойлуу турган болсо, даже ошол жерде таксист сигарет чекпеш керек, ошо машина жыттанбаш керек. Арак ичкен, башка ошолорду болбош керек. Шарт түзүп бериш керек. Күндүзү аял киши сөзсүз күндүз 1-2 саат уктап эс алыш керек. Түнкү уйкусу жакшы болуш керек. Таза аба чыгып туруш керек. Тамактарды убагында жеп туруш керек. Баягы токсикоз деп коет да, ошондойдо эч нерсе жебей эле калып куса бергендер болот да. Ошондо дагы кустурбастан ошо каалап аткан тамагын алып берип туруш керек. Көбүнчө эми кыз балдар турмушка чыкканда зависим болуп калат да көзүнөн. Анан айтканда көз каранды болуп калып, анан бир нерсени айта албай, ата энесине да айта албай үйдө чыккан. Ошондо эми эң чоң ишенич ушу күйөөлөргө, партнерлорго. Анан бизде азыр мектептер бар да, энеликке даярданган мектептер бар. Ошого азыр бир эле аялды өзүнүн алып келбесин, ошол жака күйөөлөрүн да чакырабыз да. Күйөөлөр да кошо келсе, ошол жерде үйрөнүшмөк да, кандай болуп төрөткө келгенде кантип жардам берсек болот. Төрөттөн кийин деле кантип баланы эмизип атканда кандай жардам берет. Бизде азыр эгерде операция жолу менен болсо, баланы ичине жаткызышыбыз керек да. Ичине жаткызганын келгенде аталар качып кеткендер бар да. Ошону эртерээк барса, билип турса жакшы болмок. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлбара Ташиева, Ош областык энеликти коргоо боюнча координатору, Ош муунун доценти, медицина илимдеринин
кандидаты жакшы кеңештерин айтып өттү жана ошондой эле Ош шаарынын тургундары келип студиябызга программага катышып кетишти. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Гүлбарайым дайыма ушул энелердин ден соолугу үчүн күрөшүп, бар күчүңүздү аябай жумшап жүрө бериңиз. Ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.